Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы. Биз алдыңкы мүнөттөрдө мал уурулугунун алдын алуу деген тема тегерегинде маектешебиз. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Бүгүнкү менин маектештерим Чумаев Асан Каниевич, Баткен облусунун Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук ыкчам өкүлү, милициянын подполковниги келген. Саламатсызбы? Саламатсыз. Андан ары Садыков Бакытбек Сайталиевич, Баткен облусунун Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлү, милициянын улук лейтенанты келген. Сизге да салам айтабыз. Саламатсыз. Келиңиздер эми мүмкүн болушунча биздин теманы телекөрүүчүлөргө ачып берели. Алгачкы суроо мындай болсун, ушул мал уурулугу аймакта кандай деңгээлде көйгөй болуп жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен облусунун аймагында бирден бир көйгөй азыркы мезгилде мал уурулук деп айтсам болот. Мал уурулук негизинен Баткен облусу Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш болгон тургандыктан бул жерде элдердин арасында ошо границадагы чек арада мал уурулуктар көйгөйлөрү, ошол жерде элдер мал уурулуктун алдын алуу боюнча жергиликтүү элдер менен биргеликте ошол жердин милиция кызматкерлери ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүп атат. Аларга элдерге айрыкча биз мал уурулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү, профилактика иштерин жүргүзөбүз. Негизинен малды айдап жиберген мезгилде ошол кайсы бир мисалы Тажикстанбы, Өзбекстан территориясынын аймагын өтүп кетсе, аны ошол жерде элдер жарандар бизге кайрылат, сөзсүз. Менин малым жок, канча күндөн бери жок болду дегенден айрыкча ошол иштерди жүргүзгөн мезгилде малдары Тажикстан, Өзбекстан территориясына өтүп кетсе, бизден бир көйгөйлүү маселе болот. Ошон үчүн ошо телевидениянан пайдаланып, ошо өздүн элдерге түшүндүрүп кетет элек, мал уурулуктун алдын алуу боюнча ошол малны кароосуз таштоосунун алдын алуу иш-чарасын күчөтүү жөнүндө түшүндүрүү иштерин айтып кетет элек да. Ошол негизинен. Бакытбек Сайталиевич, сиз айтсаңыз, ошо аймактар боюнча бул көйгөй кандайча айырмаланат? Облус аймагына алып караганда. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен бул мал уурулуктары жарандарыбыздын бирден бир киреше булактардын бири. Айыл жерлерде айрыкча көбүнчө айтып өткөндөй киреше булактардын бири бул мал болуп эсептелинет. Анан жарандарыбызга жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, азыркы учурда кыш мезгилинде жайыттарга кароосуз айдалгандыктан кароосуз калып коңшу чет мамлекеттердин аймагына кирип кетип жатат. Ошондой эле уурулуктар катталып атат. Ошондой жайыттарда кароосуз калтырбай өзүнүн үйүндө короолорун кулпу менен бекитип, кандайдыр бир азыркы заман талабына ылайык камераларды орнотуп, үйлөрүнө кылмыштын алдын алуу, болтуруу максатында ушундай жарандарыбыз да өздөрү көмөктөшүп бизге ушундай иш-чараларды атайын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 19 ноябрынан коопсуздукту, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча 2 айлык иш-мерчем чыгарылган. Ошонун негизинде Баткен облусунун аймагында 26, 27, 28 декабрь күндөрү мал уурулук аталышындагы ыкчам иш-чараларын жүргүздүк. УТРК кызматкерлери менен биргеликте, ошондой эле жергиликтүү ушу тийиштүү органдар менен биргеликте иш жүргүздүк. Мен суроомду тактап берейин. Облус аймагынан алып караганда мал уурулугу катталган аймактар кайсылар деп сурадым да? Облус аймактарында айрыкча бүт эле Тажикстан менен чектеш аймактарда, Баткен шаарында деле катталып атат. Лейликте, Кызыл Кыяда ушул облус аймагында деле катталып атат.
мал уруктарды. Жыл жыйынтыкталып барат, келгиздер эми биздин темага байланыштуу эле суроону сурайын. Ушу мал уруулугу боюнча жыл ичинде канча факт катталды? Азыр 2024 жылдын ушу күнгө чейин Баткен облусунун аймагында бизде 10 мал уруулук катталды. 10 мал уруулуктун 8 ачылып, бүгүнкү күндө 2 мал уруулуктун бети ачылбай турат. Ал Кызылкая шаарынын аймагында. Алар короосунан урдалган. Короосунан баягы уруу кирип, ушу күндө бүгүнкү күндө ошол кылмыштардын бети ачылбай турат. Бул боюнча именно Баткен облусунун ички иштер башкармаларынын кылмыштылыктоо бөлүмүнүн кызматкерлери, Кызылкая шаарынын кылмыштылыктоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирдикте ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп атат. Ошол 2 кылмыштын бетин ачуу боюнча. Калган аймактарда катталган мал уруулуктардын баарынын бети ачылган. Бирок эмнени айткым келет, негизинен баягы Кызылкаяда короодон урдалды деп айтабызбы? Ошону көзөмөл алыш керек да. Мисалы, ал жерге кулп коюш керек, анан ошо короосунуга же баягы жарыктык коюп, ошол жерде уурулуктун алдын алуу боюнча ошондой нерселер жасаш керек да. Ошо баягы көзөмөл албагандыктан, ал жерге жарыктык коюп болгондуктан, кулп салып култогондуктан ушундай мал уруулуктарга жол берилип атат. Бөгөт коюу чарасын кылышыбыз керек алдын ала. Ошол бүгүнкү күндө ошо 2 кылмыштын гана бети ачылбай турат. Кийинки суроо мындай болсун, ушу мал уруулугунун эң кеңири тараган себептери жана факторлоруна токтололчу. Эмне себеп болот экен ушу мал уруулук жасаганганчы? Мал уруулуктун кылмышка түрткү болгон бирден бири бул жумушсуздук. Анан баягы көнүмүш адат деп коебуз го, мурдаттан ушу кылмыш кылып сот жообуна тартылган жарандар айрыкча. Анан жаш өспүрүмдөр болуп калат, себеп мыйзамды билбей түшүнбөстүк болуп. Ошол себептерден мал уруулукту жеңил ойлук, жеңил тамак дегендей. Жаш өспүрүмдөр деп жакшы айтып калдыңыз. Келиңиз, ошол жерде көрүүчүлөр арасында жаш өспүрүмдөрдүн ата-энелери көрүп турган болсо, же өзү жаш өспүрүмдөр көрүп турган болсо, мал уруулугу боюнча кенен маалымат берели. Бул өзүнчө берени болуп өзгөргөн деп дагы эфирден сырткары айтып калдыңыздар. Ошолорду айталы, кандай жазалар колдонулат экенин айталы. 2000 мал уруулук боюнча берени өзүнчө 2023 жылдын 13 ноябрында Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Ал эми 2024 жылы 30 январда 205 прим 1 деп өзүнчө мал уруулук бөлүнүп алынган. 205 уруулук, 205 прим 1 мал уруулук болуп алынган. 2024 жылы 30 январда баштап күчүнө кирген. Негизинен бул мал уруулук 4 пункт бөлүккө бөлүнөт, 4 бөлүккө. Биринчи бөлүктө майда жандыктар анча оор эмес. Экинчи эмесинде бөлүгүндө олуттуу өлчөмдө эмес. Үчүнчү бөлүгүндө турак жайдан, анан бир мал сарайдан, ал эми 4-чү бөлүгүндө ийри өлчөм боюнча тобу тарабынан анан пландалып жасалган ийри өлчөмдөгү кылмыштар. Бул боюнча 8 жылдан 12 жылга чейин 4-чү пункт бөлүгү боюнча. Ал эми 3-чү бөлүгү боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин. Экинчи бөлүгүндө 3 жылдан 5 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажырата алат. Анан эмелери бар. Коомдук жумушка тартат биринчи бөлүктөрүндө. Ошол негизи. Ушундай болуп. Асан Каневич, сизди сүйлөтөлү ошол эле боюнча сиз жөнөкөйлөштүрүп айтып берсеңиз, мисалы үчүн жаш өспүрүмдөр эми жаңы үйрөнүп келаткан, коом менен аралашып келаткан, баардык нерсени биринчи жолу жасап көрөткан, биздин келечек муун болгон үчүн ушул нерселер дагы кызык болуп калышы мүмкүн. Бирөө жаса деп
түпкү болуп калышы мүмкүн. Ошол нерселердин алдын алуу үчүн биздин жаш өспүрүмдөргө уурулукка, негизи эле мал уурулугуна барбоого кандай сунуштарды берет элеңиз? Мен биринчиден жаш өспүрүмдөргө айтуумдун себеби биринчи айтат го бала жашынан деп. Биринчи жаш мезгилде алар мисалы кызыгып тоокко баягы канаттуу жаныбарларды урдап, анан алардан бирден экиден урдап, кийинчерээк анан койго өтүп, койдон анан бодомалга өтүп ушундай кылмыштуулукка барат да жеңил ойлук менен. Анан дагы бир экинчи нерсе кандайдыр бир балдар, жаш балдарды кылмышка түртүшү мүмкүн. Тиги жерге барып туруп мындай кылсак жеңил ойдон баягы акча пайдалуу тарабынан. Үчүнчүсү баягы кароосуз калган балдар да, мисалы ата-энелер көп мигрант болуп кетип атат билесиз. Эли чоң атасынан бир тууган үйүндө же бирөөнүн колунда калаттан ата-энеси Россияда мигрант болуп иштегенде, ошо балага көзөмөл болбогондуктан ошо кылмыштуулукка барышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен биринчиден айтат элем, ар бир ошо телекөрүүчүлөр ата-энелерге балдарды контроль кылыш керек. 1 сом, 10 сом акча алып келсе деле, бул акчаны сен кайдан алдың деп контроль болуш керек да. Ошо контроль кылып, эмне кылбаганда ошолор балдар кылмыштуулук уурулукка биринчи майда уурулуктан башталат. Майда уурулуктан баштап жеңил тамак көргөнгөндөн кийин чоң өтөт. Андан кийин дагы оор кылмышка өтөт. Ошон үчүн мен бирден бир айтып кетет элем, балдарды көзөмөл кылыш керек. Азыркы мезгилде мисалы бир эле Баткен облусубуз Кыргызстанда мигранттар кетип атат балдарын таштап, башка чет мамлекеттерге иштейм деп. Ошон үчүн балдарды бул жерде көзөмөл кылыш керек да. Ушул жерде көзөмөлгө кимдер алат? Мисалы жергиликтүүлөр, анан ошол жерде милиция кызматкерлери, анан ошол ар бир жерде мэрия же акимият ошол жерде жаш балдар иштөөчү мээ бар, бөлүм бар. Ошолордун кызматкерлери менен бир келип да, кайсы үй бүлөнүн ата-энелери миграцияга кеткен, кайсы жаш балдар баягы административный биринчи жоопко тартылган мисалы. Ошолордун анан кээ бир үй бүлөлөр бар, баягындай чыр чатак көп болгон ата-энелеринде бар да, ошолордун балдары дагы ошол кылмыштуулукка болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен бирден бир айткан себеби жаш балдарды ушу жашыдан көзөмөлгө алып, кылмыштуулукка болтурбой түшүндүрүү иштерин күчөтүшүбүз керек да. Ошон үчүн мына биздин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери, райондун жана шаардын ошол милиция кызматкерлери окуу жайларга барып, ар ай сайын түшүндүрүү профилактика сабактар өтөт. Жаш бала кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо, мал уурулукту алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошон үчүн биз жаш балдардын арасында көбүрөөк профилактикалык түшүндүрүү иштерин күчөтүш керек. Ошондо гана биз баягы кылмыштуулукту азайтууга, жок кылууга эме кылабыз да, салым кошобуз. Жакшы кеңеш болду. Кийинки суроого өтөбүз. Ошол уурдалган малды кайтаруу системасын кантип натыйжалуу жүргүзсөк, уюштурса болот да негизичи? Өзү негизи мал уурдалгандан кийин ошол элге, ошол уурдалган адамга биз малын кайтарып берүүбүз бирден бир биздин милдетибиз болот да. Ущерб деп коет, келтирген чыгымды биз ошол адамга меме кылдырып беришибиз керек. Анан ал чыгымды биз өзү уурулуктун, мал уурулуктун. Бир адам жаран келип, мен бир мал уурдалды делген экен, ал биринчиден биз ал малды таап беришибиз керек. А если таап бере албай калсак, ошо ууруну тапсак, ошол ууру чыгымды төлөтүрүп бериш, мисалы эми ол сот тарабынан эмне болот го, ушу бирден бир ошол элдерге малды же чыгымды төлөп бериш биздин милдет да. Ошон үчүн ар дайым ошол кайрылган жарандар уурулукпу, мал уурулукпу, ошону чыгым төлөтүп берүүгө биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн алдын ала ошол иштерди жүргүзүп, мисалы бизде айтып атпайбы, мал уурулук болду деп. Ошолордун баары 8 уурулуктун бети ачылган болсо, баарынын чыгымын биз төлөтүп кайтартып бердик. Ал эми 2 кылмыштын бети ачылбайт деп турбайбыз, алар пока азырынча алар боло элек да, өндүрүп бере элекпиз. Көйгөйлүү маселе бирден бир ошол болуп эсептелет да бизде. Бакытбек Сайталиевич, сизди сүйлөтөлү. Ошол малды уурулардан коргоо үчүн заманбап технологияларды, башкача айтканда чиптер жана башкаларды колдонуу канчалык деңгээлде пайдасын берет? Туура айтасыз, бул азыркы заманга ылайык ветеринардык кызматкерлер тарабынан атайын чиптер урулуп, анан азыр баягы убойный деп коебуз, мал союучу жайларда сөзсүз түрдө биркасы номерлери жазылып,
электронный азыр компьютерге жайгаштырып, ким алып келди, ким сойдурду, бул кимдин малы деп бүт данныйлары чыгат. Жакында эле могу Баткен районундагы мал урук ошон бирканын негизинде ачылды десем болот. Мисалы, 1 жыл мурда союлган болсо деле, бирканы ветеринардык кызматкерлерине мындай билдирме берсек, алар бизге кайсы жылы союлган, кимдин малы бизге толук маалымат бере алат. Ошондой эле анан коопсуздук боюнча айтып кеттиң. Коопсуздук азыркы заман талабына ылайык мал сарайларына камераларды орнотуп, жарыктыктарды орнотуп, анан уурулуктун алдын алууга бирден бир себептин азыркы учурда. Асанғанович, ушул мал уурулуктун алдын алууда сиздер кимдер менен иштешесиздер же болбосо ушул факт катталды, анын бетин ачууда дейли азыр ветеринардык кызмат деп калды, мындан сырткары да кимдер сиздерге көмөктөшөт? Мисалы, мал уурулук болуп бизге кайсы бир жаран келип кайрылса, бирден бир ол малдын биринчи ошо каттоодо барбы жок экенин текшеребиз. Текшергенден кийин ветеринардык көзөмөлдө аларга чип берет, номер берет. Мисалы, кайсы номерда кайсы атуулдун жаранын малы жоголду, ошо боюнча биринчи биз мал жоголгондун бетин ачуу боюнча айрыкча ошол жергиликтүү элдер менен биринчи ошол мисалы бир айлык өттүн катталган малды бар текшергенде, анан урдалы бир жерде мисалы мал базарда бир жерде сатылган баягы чиптин алып таштайт да, саткан урула. Барсак ошол номеру жок деп бир же бар болсо, ошол номеруну биз тактап туруп, мисалы урдалган мал ошол номеру болсо базардагы, анан ошол мал ошонуку экен деп туруп, ошол урулага ошол жол менен чыгабыз. Биринчи баскыч. Экинчи баскычы болсо, негизде мал урдалгандан кийин сөзсүз ушул жерде ошол айтат го, уру узактан келбейт деп, ошол жергиликтүү, ошол жерде аймактагы жергиликтүү элдер менен айыл башчысы бар, жүз башчысы бар, көчө башчысы бар, ошол жердеги анан аймактык тескөөчүсү бар, ошол менен биргеликте иштеп, ошол уурулуктун бетин ачабыз да. Ошол биздики негизинен жергиликтүү өзүн башкаруучу жергиликтүү элдер менен биргеликте иш алып барабыз, мал уурулукту. Андан тышкары, анан мал базарга барып, ошол жерде баягы базорком бар, ветеринар бар, ошол жерде кайсы күнү кайсы малдар киргенин ал жерде регистрация кылат. Анан баягы ветеринардан айтты го, бакыт биздин кызматкер айтып өттү, баягы чип номерлор болот, ошону текшеребиз. Эгерде базарда чипи жогорулган, чипи жок, номеру жок мал кирсе, ал эми мындайча айтканда уурулук мал деп сезебизде, эмне дегенде анын ээси жок да, ошон үчүн ошолор менен биргеликте иш алып барабыз биз. Жакшы экен. Эми ушул мал уурулукка каршы күрөшүүдө коомчулук кантип көмөк көрсөтө алат? Алардын жардамы кандай болот? Алардын бирден бир жардамы бизге биринчиден мисалы ошол мал уурулуктун алдын алуу жыйындарда ошол жердин жергиликтүү баягы айыл башчысы бирден бир ушу мал уурулуктун алдын алуу боюнча элдерге түшүндүрүү иштин жүргүзгөндө бизге жардам көрсөтөт. Ал эми мал уурулук болгондон кийин кайсы мезгилде кайсы мал кайсы жерде туруп, кээ бирде бизде мындай да эми кыргызчылык кылып айдап коебуздан, мисалы негизден май июнь айларында жайлууга айдайбыз жайытка, анан сентябрь октябрда айдап түшөбүз. Ошол мезгилде да анан бизге проблема болот да, анан бул уюм жок же коюм жок же жылкым жок деп калат да. Ошондо ошол жердин баягы жергиликтүү элдерге айтабыз да, ошондо кароосуз калтырбагыла. Негизи биздики кароосуз калтырбаш керек да. Ошол көзөмөл малды көзөмөл эле кылса, уурулуктун алдын алуу болот. А көзөмөл кылбай калган күнүбүз анан сөзсүз мал уурулук жоголуп кетет да, эми жайыт. Ал эми үйдө менчик уурулук болсо, мисалы короодо сөзсүз замок салдырыш керек, жарыктандырыш керек. Эскиндер колдордо болсо, үйдө камера коюш керек да. Эң бирден бир камера койгонубузда, видео камера койгондо уурулуктун алдын алуу болот да. Ошон үчүн ошондой нерселерди жүргүзүш үчүн ошол жергиликтүү элдер, анан ошол жердеги атуулдар бизге бирден бир баягы түшүндүрүү иштерини жана алдын алуу боюнча ошол тармакта жумуш алып барабыз, ошол тармакта түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
Ушул сиздин тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз, тажрыйбалуу адис катары, ушул мал уурулугуна барган уруну ушул сиздер берген кеңешти пайдаланган малдын ээси тутуп алган учурлар болгонбу практикаңызда? Эми мындай тутуп алган не болгон жок, бирок базарда сатылып атып, анан кээ бирлер бар да, сатылат дагы, анан теги аты жөнүн айтпай токтоп туруп акчасын берем деген мезгилде факт. Макул мен акчасын кыйнап келгенде ошондон бара кетип калган факттар болду. Бирок анан үйүнүн короосуна кармап алып, андай факттар болгон жок да. Качан бай урду алгандан кийин келип кайрылып атат. Мен короомбуз урдап кетиптир. Жок деп да, анан малын айдап коет, коюну. Мисалы, бир Баткенде факт болду, коюн айдап коюп, 30 баш коюну айдап коюп, анан 9 баш кою жок. Аны бир неделяден кийин, бир жумадан кийин тапты, ал койлор бир жерге кирип, баягы камыш-самышка кирип, тоңуп, баягы кароосуз калып, тоңуп өлгөн фактылар болду да. Ошон үчүн эми көзөмөлгө албаган мал сөзсүз же жоголот, же урдалат да. Ошол жагын айтам. Бирден бир бизде мал жандыктарды эми биздин тиричиликте не болгондон кийин көзөмөлгө катып алышыбыз керек да. Каерде болбосун. Короодо болобу же жайыт жерде болобу көзөмөлгө алып турсак, ошондон анан оорулуктун алдын алуу болуп саналат деп ойлойм да. Демек, бул сиздин жооптон алып карасак, ушул мал уурулугунун алдын алуу боюнча биздин жарандар чара көрбөйбү? Ошондо жарыктандыруу, камера дейбиз, кулпу деп айтып атабыз эфирдин башынан бери. Демек, бул кеңештерге маани бербейби деген тыянакка келебизби? Эми кеңештерди айрыкча мындай теле көрсөтүүлөрдө көрсөтүш керек да. Элдерге баягы кандай жыйындарда түшүндүрүп, профилактика иштерин качан гана күчөйсөк, ошондо элдер ошол нерсени жасайт да. Кээ бирлерге айтсаң деле, мисалы, короона койлор бар да, кээ бирлерде 300дөн бар, 400дөн эле короолор, ошолор камера койдуртуп, өздөрүн сак болсо болот да. Айтат да, өзүмдү сак болсом, неден сактанам дейт да, уурулуктан. Ошон үчүн ошондойлор мындайча айтканда профилактика иштерди күчөтсөк, ошондо гана баягы кылмыштуулуктун алдын алабыз да. Анан сиз айткандай кээ бирлерге барсаң мен билбепмин, же коюш керек деп анан уурулук болгондон кийин анан ошол нерсе түшүнүп атпайбы? Ого чейин деле кээ бирлер көңүл бурбайт да. Уурдалбайт, ууру келбейт деп айтат да, көзү мүмкүн эмес, бир күндө сынат деп. Ошон үчүн ууру дагы айласынан бир күн уурулуу болот, анан ошондо башыга түшкөндөн кийин анан түшүнөт да. Ага чейин биздикилер билесиз го. Ошо башка түшпөстөн, уурулук болбостон анан жок уурулук болбой, же уурдалбай, же малым жайлоодо жүрө берет, ушу 2 жылдан бери уурдалбай эле жүрөт го деген мааниде, бирок бир күн келет, ошо малы же уурдалган, же жоголуп кетет да. Ошол да келет да жеке. Демек, алдын алган оң, Ооба, алдын алуу. Бакытбек Сейталиевич, келиңиз, мал уурулугу боюнча түшүндүрүү иштерине токтололу. Бул түшүндүрүү иштери кайсыл жерлерде, жылына канча ирет, кимдерге өткөрүлөт, ошол боюнча айтсаңыз. Мал уурулуктун алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан, Баткен областык ички иштер башкармалыгы тарабынан жылына өзүнчө жадыбал бекитилет. 6 айлык, 1 жылдык болуп. Тагыраак айтып кетсем, 1 жылда биз 3 жолу Баткен областык ички иштер башкармалыгы тарабынан 3 жолу мал уурулуктарын алдын алуу жана болтурбоо, бетин ачуу боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын уюштурабыз. Ошондой эле усулдук китепчелерди чыгарып, кылмыштын бетин кантип ачыш керек алдын алуу боюнча, жарандарга түшүндүрүү иштери боюнча ошондой иш-чараларды уюштуруп турабыз. Бул жылга бекитилген план боюнча иштер аткарылдыбы? Мен өзүмдүн оюм боюнча аткарылды деп эсептейм. Эмне дегенде жылдан жылга кылмыштар азаят атат да. Эмне дегенде элдер уже түшүнүп калды. Мурда баягы уурулук, мал уурулук көп катталчу. Азыркы күндө бул мурдагы жылга салыштырмалуу азыр кылмыштар аз катталды. Шону бирден бир себеп, мисалы, бул түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан элдерге кылмыштуулукту алдын алуу, болтурбоо, анан бул кылмыш жаман нерсе деп жаш өспүрүмдөргө же жарандарга түшүндүргөн себебинен жылдан жылга кылмыш азайып, ушу быйыл
мындайча айтканда алгылыктуу иштерди жүргүздүк деп ойлойм өзүм. Жылдан жылга жаман иштердин саны кыскарганы жакшы негизи эле. Бул көйгөйдү чечүүдө жергиликтүү бийлик кандай кызматташтык кыла алат? Жергиликтүү бийлик бирден бир кызматташтырганы биз негизи милиция кызматкерлери жергиликтүү бийлик менен биргеликте жумуш алып барабыз. Кандай иш-чара жүргүзбөйлүк жергиликтүү бийлик менен биргеликте алып барабыз. Мисалы мал уурулукпу, алдамчылыкпу кандай иш-чара жүргүзсөк, бирден бир бул жергиликтүү бийликтин неси менен жардам менен ошол чараларды, жумуштарды алып барабыз да негизден. Ошол Келиңиздер, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып барат. Ошондуктан соңку суроону узаталы. Суроо деле эмес, эми сиздерге эркин микрофон деп коебуз. Биздин темага байланышкан мал уурулугунун алдын алуу боюнча кошумчалай турган маалыматтар болсо, же болбосо көрүүчүлөргө карата кеп кеңештер болсо, жеткире алсаңыздар болот. Бакытбек Сайталиевич, сизден баштайбыз. Рахмат. Учурдан пайдаланып, жарандарыбызга малдарын, ошондой эле мүлктөрүн кароосуз калтырбоо, жайыттарда жүргөндө кароосуз калтырбоо, эртең менен айдап кечинде үйгө карап айдап келүү. Ошондой эле ушул кылмыштуулуктун алдын алууда биздин өткөргөн ыкчам мүлктүү иш-чаралардын туура кабыл алып, суранып кетет элек. Берген кеңештериңиздерди пайдаланса, пайдаланса. Асан Ганиевич. Менин бирден бир айтышым себеби мына телекөрүүчүлөр кайта суранып кетет элем. Бирден бир мисалы ар бирибизде балдарыбыз бар да. Анан жеңил ойлуу болуп, акча табууну ойлоонун алдын алыш керек. Биринчиден уурулук, мал уурулук ошонун кебетине келет. Негизден жеңил ойлуу болуп, жеңил акча табуу боюнча ошон үчүн баягы колубуздагы мисалы биринчи баягы үй бүлөдөн башталат дейт го, тарбия. Ошон үчүн балдарды биринчи көзөмөлгө алсак. Анан экинчиден мал уурулук бул эми бул бир эле Баткен облусу Кыргыз жергесинде көйгөйлүү маселе бул мал уурулук. Анан Кыргыздын бирден бир байлыгы десем болот, бул мал жандык. Ошон үчүн биринчиден ошол короолорду, анан мал базарларда көп жерлерде видео камера коюуду мен сунуштайт элем да. Эмне дегенде видео камера койсок, сөзсүз мал уурулуктун 100% биз алдын ала алабыз да. Болгон мезгилде бетин ачабыз. Мал уурулуктун бетин ачууга бирден бир көмөк көрсөтүлгөн азыркы мезгилде эң неме, даже кээ бирлер короо эмес, үйүнө деле коюп атпайбы, мисалы кичине магазиндеги. Ошон үчүн жарандарга мен айтып кетет элем, көзөмөлдү күчөтүү да. Негизинен алдын алуу иш-чараларын күчөтсөк, ошондо биз уурулук, мал уурулуктун алдын алабыз. Биз бир суроону унутуп калыптырбыз. Ушул эфирден пайдаланып берип жетишели. Биз чек арада турган аймак болгон үчүн малдар кароосуз калып, чек ара аймагына өтүп кеткен учурлар көп болот, фактылары. Ошол нерсени кайтарууда кандай кыйынчылыктар болот? Эми өзүңүз азыр айтып өттүңүз, биринчи эми мына Тажик Республикасынан азыркы мезгилде жала биздин кыргыз жаран малы өтүп кетсе, биз эч качан ал жака кыргыз жаран кире албайт да. Мурда кирчүбүз, азыркы мезгилде алардын жанарын биздин жарандар ал жака кирүүгө эчкандай мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен сөзсүз проблема болот. Ошон үчүн малды короосуз, ушу кароосуз калтырбай, эсе болсо ошол Өзбекстанбы, Тажикстанбы граница ошо чек араны өткөзбөөгө аракет кылышыбыз керек да, эжекей. Анан мындай фактылар болду. Туура мисалы Баткен районунда дагы эми канча факты айтып кетпейин, бирок элдердин канча уйларын, жылкыларын кайтарып берген фактылар болду да. Ошондой баягы биздин жарандардыкы өтүп кеткен, тажиктерге бизге өтүп кеткен, ошо бирибизге алмаштырып сүйлөшүү жолу менен баягы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошондой фактылар болду да. Ошон үчүн эми ошол биз границадагы жайгашкан, ошол жерде жашап аткан атууларга дагы бирден бир ошол түшүндүрүү иштерин ошону айтып өтөбүз да. Малдарыңыздар караңыздар, ошол Тажикстан тарапка, Өзбекстан тарапка өтүп кетпесин. Эртеси күнү ал жарактын мыйзамы башка, элдери башка, эч кандай биз чара көрө албайбыз. Ошон үчүн
ушу өткөзбөөгө аракет кылыңыздар деп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Ошол албетте бизге проблема туулатындайлар жылдан жылга болуп келатат. Эми мурдагы жылдарга караганда азыркы быйылгы жылда Кудайга шүгүр андай фактылар аз катталып атат да. Элдер деле түшүнүп калды. Мурда айдап кое берчү эле, азыркы мезгилде көзөмөлдө катуу алып калдык да. Жакшы, эң негизгиси өзүңө сак бол, кошунан оору тутпа деген принцип менен жашаш керек экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдин алкагында мал оорулугунун алдын алуу деген тема тегерегинде маектештик. Мен берүүнү Назгүл Абдрахманова алып бардым. УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.